Урматтуу Гүлзат Тыныбековна, сиздин режимиңизди көрүп чыктык. Буга чейин бир топ алгылыктуу иштер жасаптырсыз. Сиздин кандидатураңызды колдойбуз. Ошого утурлай эле бир-эки тактап кетүүчү суроолор. Негизинен бүгүнкү күндөгү биздин акыркы болуп аткан жагдай боюнча жалпы республикалык тестирлөө боюнча оюңуз кандай сиздин? ОРТ боюнча. Бул боюнча ой пикирлер, сын пикирлер да көп билесиздер. Анан эми бул негизи жакшы механизм, бирок баягы көп учурларда эң мыкты окуган, жакшы окуган окуучулар ошол күнү же өзүн жаман сезиппи, же ошол күнү тестти туура эмес жазыппы, аз балл алып университетке тапшырбай калган учурлар болот. Жана пороговый баллды ала албайчы, 110 баллды ала албай. Анан бул боюнча дагы менин оюм ошол бизге да эки жолу мүмкүнчүлүк берилип атпайбы. Бир жолу ошо жазында өтөт. Ошондо тапшыра албай калгандар, же болбосо башка ортосу жоктор кышында дагы бир жолу орто тапшырышат да. Бул механизмдерин деле ойлоп чыкса болот деп ойлойм да. Анткени орто бул боюнча дагы көп жумуш алып барса болот да. Көп Рахмат. Механизмдер. Мындай да, бүгүнкү күндөгү мектеп окуучусу, эртеңки күндөгү студент. Ооба. Кийинки күндөгү уже мамлекеттик кызматкер же болбосо бир дастыккан адис болуш керек да. Бүгүнкү күндө чындыгында биздин азыркы ОРТдагы программалар менен мектеп программасы туура келбейт. Туура келбейт деп айтышат да. Ошол эң чоң көйгөй болуп атат. Ошондуктан мен жеке сиздин оюңузду уккум келди эле. Кандай кадамдарга барсак болот? Кайрадан карап чыксак болобу? Кайрадан ошо Себеби сиз азыр айтып атасыз, мүмкүнчүлүк берип атабыз деп, берилип атат депчи. Бир эмес 5 жолу мүмкүнчүлүк берсек деле ол программаны окуган эмес. Ал ошол өздөрү 11 жыл же болбосо 12 жыл билим алган билиминин алкагында ОРТга суроолорду берсек, ошондо мындай туура болмок деген ойду айткым келет да. Ошого эми сизге сунуш катары, мына буйруса эртеңки күнү ушул тармакты жетектеген министр катары тиешелүү жетекчилерге бир сунушуңузду айтсаңыз. Себеби айыл жериндеги жөнөкөй мектептерде окуган окуучулар, күчтүү балдар өздөрүнүн билимин толук кандуу сиздерге жеткизе албай атат да. Ошондой болуп калып атат. Анткени ошо ОРТга даярдоо көп курсулар бар. Ошолорду өткөндөр жакшы даярданып өтүп кетип атышат. Ага мүмкүнчүлүгү жоктор баягы тест материалдар мененчи. Гүлзат Тыныбековна, мен мындай сунушту айткым келет да. Эми баарысынын эле мүмкүнчүлүгү жок анда. Ошондой, ошон үчүн айттым. Биз 12 жыл эмнеге окутуп атабыз? Анан кайрадан кошумча курска окутуп эмне кылабыз? Андан көрө мисалы сиз конкреттүү бир адистер менен бир кеңешип, ушуну бир оңо 2026-жылкыга бир карап чыкпайлыбы ушул нерсени? Себеби элдин эң чоң көйгөйү ушундай болуп атат. Мектепте ушунчалык алдыңкы окуган окуучулар ыйлап калып кетип атышат. Ал жердеги жакшы мындай сунуштарды ошол именно мектеп программасынын алкагындагы терминдер кире турган болсо, дагы жакшы болмок. Макул. Ошону дагы бир карап чыксаңыз, андан кийин сизге дагы бир сунуш. Ошол сиз эми бул эл аралык байланыш боюнча дагы алдыңкы иштерди жасаптырсыз. Буйруса ушул өнүккөн өлкөлөрдүн эң алдыңкы университеттер менен мындан бул жака дагы иш алып барасыз деп ойлойм. Ошого мисалы ар кандай квоталар берилген болсо, бир жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан, айыл жеринде окуган окуучулардын дагы, студенттердин дагы тармагын бир карап койсоңуз ошол боюнча. Рахмат чоң, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге.